Билим берүү тутумундагы инвестициялардын көпчүлүгү аймактарга жумшалат. Бул туурасында Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев Чүй облусунун Суу Самыр өрөөнүндөгү мектептерде эмгектенген мугалимдер жамааты менен жолугушкан учурунда белгиледи. Маалым болгондой, учурда айыл жерлеринде билим берүү мекемелеринде компьютерлер, англис тил мугалимдери жетишпейт. Айрыкча мектептердин имараттарын жаңылоо, калыбына келтирүү маселеси да көңүл чордонунда болууда. Мындай көйгөйлөрдүн көбү жаңы окуу жылы башталганга чейин чечилет деп ишендирүүдө Билим берүү жана илим министрлигинин адистери. Бүгүн айтып атабыз, мынакей алыскы райондорду карап чыктык. Суу Самырды, Нарынды, Баткенди, Таласты карап чыктык. Көйгөйлүү маселелер өтө бүгүнкү күндө көп. Эң биринчиден бул маселе биз айтып атабыз, ошо имарат, билим берүү имараттарынын курулушу. Көп мекемелерде имарат курулуп, бир этаж, эки этаж үстү чатыр жабылбагандан кийин ал жараксызга келип атат жаанды. Бир мектеп бар экен Жумгал районунда 4 кыш 4 жай өткөзүптүр, чатыры жабылбай өзү жакшы салынган мекеме болгондуктан ушул маселени бизде министр ошо өкмөттүн астынан коеюн деген идеянын өзүнүкүн киргизип атат.